Ошто лицензиялык талаптарды бузган авто мектептин жетекчилерине айып салынып, айрымдарынын ишмердүүлүгү токтотулууда. Транспорт ишин жөнгө салуу жана лицензия бөлүмчөсү тарабынан авто мектептерде текшерүү иши бүгүн дагы уланды. Анда айдоочуларды даярдоодо окуу сабактарына курсанттардын толук катышуусун камсыз кылуу, сабактарда жаңы электрондук технологияларды колдонуу менен жогорку деңгээлде өткөрүү, биринчи үйрөнүү тажрыйбалык автоунаа башкарууларды атайын автоодромдордо жүргүзүү, анын шарттарын жакшыртуу талаптары коюлду. Кийин бул өмүр бою ушул айдоочулук күбөлүгү сиздерге мамлекет тарабынан берилгенден кийин, унаа мекемеси тарабынан сиздер ошону өмүр бою жолду башкарганда ошо сиздерге пайдасы тиет. Биз канча аракет кылганыбыз менен, канча шарт түзгөнүбүз менен практикалык жана теориялык жактан курсанттардын, окуучулардын өзүнүн дагы аракет болуш керек болот да. Мисалы, сабак анча мынча келбей койгон мезгилдер болот турат. Значит, башка кылып аякта кандай бир сабак же башка иштери чыгып. Ошончо мен суранып кетем булардан постоянно. Силерден дагы аракет болбосо, биздин канча аракет кылганыбыз мындайча айтканда сизге жарабай калышы мүмкүн деп. Артында кээде балабыз болот, кээде ата энебиз болот, бир тууганыбыз болот. Биз өзүбүз үчүн эле жооп бербейбиз да. Биз баягы салонда кетип аткан бүт бардык биздин пассажирлер үчүн жооп беребиз. Бул биз үчүн чоң жоопкерчилик. Буюрса жакшы окуйбуз, өзүбүздүн күчүбүз менен алабыз. Если албасак, значит биз аны алганга, ал айдоочулук укукту алганга биз татыктуу эмеспиз. Аталган иш-чаралардын жүрүшүндө буга чейин талапка жооп бербеген 6 авто мектептин лицензиясы убактылуу токтотулуп, 5 авто мектептин лицензиясы жокко чыгарылган. Ошондой эле 26 авто мектептин жетекчилеринин ар бирине 17 000 сомдон айып салынды. Мындан сырткары юридикал дарегинен башка жерге филиал катар бөлмө же авто мектеп ачып алган 8 учур аныкталып, аларга дагы укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде 23 000 сом айып акча жазылды. Жалпы 68 билим берүү мекемелери бар. Алардын 11-и кесиптик лицейлердин базасында. Жалпы 10 ай ичинде 58 авто мектептин ушул билим берүү боюнча ишмердүүлүк лицензиялык талаптарга жооп берүүсү боюнча мерчендүү текшерүүлөр жүргүзүлдү. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча лицензиялык талаптарды бузган 26 авто мектептин жетекчилерине Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 284-беренесинин 2-бөлүгү негизинде ар бирине 17 000 сомдон айып салынган. Айдоочулук күбөлүк алууга талапкер курсанттардын билим деңгээлин жогорулатуу негизги маселе. Бүгүнкү күндө авто мектепти аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн 7% гана жол эрежелери боюнча сынактан өтө алышат. Көпчүлүгү акча берип же тааныш аркылуу айдоочулук күбөлүк алып жатканы да жашыруун эмес. Буга чейин унаа мамлекеттик ишканасынын Жалал Абад филиалында коррупциялык схемалардын бири аныкталганы да маалым. Бул көйгөй өлкө башчы Садыр Жапаров тарабынан да айтылып, унаа мамлекеттик ишканасынын ишин жеке көзөмөлүнө аларын билдирген. Жоопкерчиликти албетте сезебиз. Бул жерде теоретик экзамен тапшырганда булар бизге тапшырбайт, булар компьютерге тапшырат. Компьютер өзүнүн бардыгын, ушу 20 вопростун баарын өздөрү чечип, өздөрү сразу компьютер чыгат. Тапшырылды же тапшырылган жок деп сразу чыгат да. Ошо 20 вопростун 18-ине жооп берсе, значит, ошо курсант тапшырды деп эсептелинет. Эгерде хотя бы 20 вопростун 3-өөнө жооп бере албаса, анда курсант тапшыра албады дейт. Анда кийинкисине өзү кийин компьютер өзү тандайт. Может 10 күндөн кийин, может 3 күндөн кийин кайтып дагы тапшырса болот да. Президенттин кайрылуусунан кийин дагы ошол катуу көзөмөл алабыз деген ишеничтемин. Ош облусунун аймагында 10 ай ичинде 500ден ашык жол унаа кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 83 жаран каза болуп, 1000ден ашыгы ар кандай жарааттарды алып ооруканага кайрылышкан. Кырсыктардын 90% айдоочулардын кайдыгерлигинен улам болуп жатканы кошумчаланат. Ылдамдыкты ашыруу менен карма каршы тилкеге чыгып, ошол спирт ичимдигин ичип алып башкарган жол эрежесин бузгандыктан ушундай жол накыстар келип чыгып атат. Ушул Ош облусунун аймагында мисалы жол эрежесин бузуп, мисалы ылдамдыкты ашыруу менен карама каршы тилкеге чыгып, бет маңдай кагылышуу жасагандар 86 учуру катталды да. Ошол карама каршы тилкеге чыккандыгынан, анан 8 айдоочу спирт ичимдигин ичип алып, жол накыстарын жасагандыгына себепкер болушкан. Белгилей кетсек, Ички иштер министрлигинин октябрдын башында берген маалыматы боюнча Кыргызстанда жыл башынан бери жол кырсыктарынан 477 адам набыт болду. Анын ичинде 79 бала бар. 7888 киши түрдүү жарат алган. Анын ичинде 1672си балдар болгон. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.